Австралиялык окумуштуулар коронавирусту 48 сааттын ичинде басаңдата турган атайын дарыларды аныкташты. Изилдөөнүн жыйынтыгын чет элдик басылмалар жарыялады. Маалыматка ылайык, кеп дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан жактырылган ивермектин аттуу антипаразиттик дары тууралуу болуп жатат. Маноша университети менен Королдук госпиталдын окумуштуулары лабораториялык шартта аталган препараттын таасирин анализдеп чыгышкан. Адистер коронавирус жуктурганына 2 саат болгон клеткага ивермек кошуп көрүшкөн. Дарынын бир дозасынан соң 24 сааттан кийин вирустун кислотасы 93%, 2 күндөн кийин 99%га азайган. Окумуштуулар алардын иши коронавирусту айыктырууда дары каражаттарын изилдөөгө жол ачарына ниеттенип жатканын билдиришкен. Алардын айтымында ивермектин азыртадан баштап колдонуу вирустук чыңалууну азайтканга, анын кесепетинен ооруларды өтүштүрүп жибербегенге жана коронавирусту алдын алууга көмөктөшө алат. Казакстанда карылар үйүндөгү 34 кишиден коронавирус аныкталды. Ал жайда 2 жаран вирустан каза болгон. Казакстандын Акмола областындагы карылар үйүндө 34 киши коронавирус менен ооруп жатканы белгилүү болду. Казак басылмаларынын маалыматы боюнча карылар үйү аталган областтагы Ак Кайың айылында жайгашкан. Буга чейин карылар үйүндөгүлөр жана андагы кызматкерлердин баарынан коронавируска тест алынган. Алынган тесттин жыйынтыгына ылайык 34 адамдан вирус аныкталды. Алардын арасында 1963 туулган карылар үйүнүн кызматкери дагы бар. Ооруга кабылганы аныкталган жарандардын баары 2 апрелде коронавирустан каза болгон 73 жаштагы киши менен жакын байланышта болушкан. Карылар үйүндө коронавирустан каза болгон 1-бейтап 2 апрелде, 2-бейтап 6 апрелде катталган деп жазылат маалыматта. Учурда коңшу өлкөдө коронавируска чалдыккандар 764 болсо, анын 58 айыкты, 7 киши каза болду. Үйдө 10 килограмм унум бар, мага берчү унду муктаждарга бергиле. Жашы 70ке чукулдап калган апа кайрымдуулуктан баш тартты. Кудул жана Тамада Эрнист Бөрүбаев өлкөдөгү азыркы кырдаалга байланыштуу азык-түлүккө муктаж адамдарга жардам берүүдө. Ал таратып жүргөн азык-түлүктөн баш тарткан улгайган апа тууралуу кыскача видеосун социалдык тармактагы баракчасына жүктөгөн. Бул видео кызуу талкууга алынып, көпчүлүк колдонуучулар ушундай адамдарыбыз көп болсун деп апага ыраазычылыгын билдиришүүдө. Бул тууралуу Эрнист Бөрүбаевга байланышканыбызда видео Ак Ордо конушунда тартылганын айтты. Мен жардам бергендеримдин эч кимисинин атын сурабайм, бетин дагы видеого дагы тартпайм. Бул апанын атын сураган жокмун. Жашы 70ке чукулдап калган апа экен. Мен ага күнүмдүк тамак ашка керектүү 1 аптага жете турган азык-түлүктөрдү алып баргам. Алып барсам, балам, башкаларың алайын. Бул унуңду башка муктаж адамдарга алып барып бер. Менде 10 килограмм унум бар. Ал түгөнгүчө пенсиям дагы тийип калат деп айтты. Биз ыраазы болдук. Кээ бирөөлөр үйүбүздө эч нерсе калбай калды деп алдап чакырып жатышат деп билдирди ал. Жогорку кеңешке 30 жаштагы жаңы депутат келди. Жогорку кеңештин депутаттарынын катарына 30 жаштагы Бешимбаева Айгерим Кабылбековна кошулду. Ал Республика Ата журт фракциясынын тизмесинен депутат болгонун Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн 9 апрелде билдирди. Аида Исмаилова вице-премьер-министр болуп тайындалгандан кийин анын орду бош калган. Мыйзам боюнча бош орунду тизмедеги кийинки талапкер ээлейт. Тактап айтканда, аял депутаттын орду бошосо, аял талапкер, эркек депутаттын орду бошосо, эркек талапкер парламентке келиши керек. Айгерим Бешимбаева 1990-жылы 10 январда туулган. Уханда карантин чаралары алынды. Дүйнө мурдагы жашоо ыргагына качан түшөт? Коронавирустун очогу болгон Ухан мурдакы жашоосуна кайтты. Бийлик бардык чектөөлөрдү алып жатат. Шаардагы соода борборлору ишин баштады. Австрия чектөөлөрдү бошоңдоткон 1-Европа өлкөсү болуп калышы мүмкүн. Кийинки аптадан баштап дүкөндөр ачыла баштайт деп күтүлүүдө. Франция, Бельгия, Финляндия жана Испания изоляциядан чыгуунун планын иштеп чыгууга аракеттенүүдө. Бирок эксперттер вирустун экинчи толкуну болушу мүмкүн экенин эскертүүдө.
Мунун баары качан бүтөт? Элдин баары эле көчөдө эркин басып жумушка, дүкөнгө, базарга барууну каалап турат. Нью-Йорк Таймс басылмасы суроону башкача коюп жатат. Изоляциядан качан чыгуу керек экенин биз кантип билебиз? Кыргызстандагы карантин чаралары 15 апрелге чейин уланат. Британиядагы чаралар 14 апрелге чейин уланууга тийиш. Бирок коронавирустун тароо динамикасын эсепке алганда чараларды дагы узартышы мүмкүн. Ухандагы чектөөлөр толук 2 айдан кийин алынды. Демек бардык жерде ушундай болушу мүмкүнбү? COVID-19 очогу болгон Ухан шаары 23 январдан тарта катаал чектөөлөргө туш болду. Тургундар үйдөн чыкпоого милдеттендирилип, кыймыл дээрлик токтогон. Аба темир жол каттамдары толук жабылган. Шаарга кирип чыгууга тыюу салынып, аскерлер менен курчалган эле. Толук 2 айдан кийин 25 мартта гана Хубэй провинциясынын борборунда карантин чаралары бошоңдоду. Жыл башынан бери 7 апрелде Кытайда коронавирустан өлүм житим катталган жок. Ушул күнкү расмий сандарда 32 жаңы учур аныкталганы, барысы сырттан келгени айтылды. Хубэйде бир дагы учур катталган эмес. Ушундан улам башка өлкөлөрдөгү кадимки жашоо ыргагына 2 айдан кийин анан кайтуусу керекпи деген суроо туулат. Сөзсүз эле мындай эмес. Биринчиден батыш эксперттери Кытайдын расмий маалыматтарынын тактыгынан күмөн санайт. Ухандын бийлиги деле коркунучтуу вирусту көпкө чейин жашырууга аракет кылган. Флорида университетинин эпидемиологу Айра Лонгини чектөөлөр алынары менен вирус кайра жайылышы мүмкүн деп эскертти. Изоляциядан чыгуу боюнча жалпыга түшүнүктүү стратегияны Америкадагы ишкерлер институту сунуштады. Биринчи кадам. Вирустун жайылышын токтотуу. Азыр көп өлкөлөр дал ушул баскычта турат. Вирусту таратпоо айласы менен кыймылды чектеп, мектептерди жаап, кишилердин карым-катнашына чектөөлөрдү койду. Андан кийин тесттерди көп өткөрүп, вирус жуккандарды аныктап чыгуу маанилүү. Ошону менен анын тарашын чектөө. Изилдөөчүлөр аптасына кеминде 750 000 тест жөнүндө кеп кылууда. Ал эми вирустун жеткен чегине барган учурда миллион тест талап кылынат. Саламаттыкты сактоо тармагынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, дарыгерлерди коргоочу кийимдер менен камсыздоо. Бейтапты дароо изоляцияга алып, анын абалын 14 күн көзөмөлдөө керек. Бул үчүн өлкөнүн мүмкүнчүлүгү болушу керек. Анткени миңдеген бейтаптарды ушинтип көзөмөлдөөгө туура келип калат. Кийинки баскычка кантип өтөт? Жаңы катталган учурлардын кескин азайышына жеткенден кийин гана кеминде 14 күндөн соң ооруканалар оор абалдагы бейтаптарды кароого мүмкүнчүлүгү жетип, кризистик акыбалдан чыгып кеткен болсо. COVID-19 аныктоо үчүн вирустун белгилери байкалгандардын баарынан тест алууга мүмкүн болгондо, вирус аныкталган кишинин байланыштарына мониторинг жүргүзө алганда. Экинчи кадам. Акырындап кезек менен жабылган мекемелерди ачуу. Бул этапта мектепти ачып, бизнес өз ишин баштаса болот. Кишилер болсо аралыкты сактоо менен көчөгө чыга алат. Бирок эл чогулган иш-чараларга тыюу салынат. Анткени вирустун экинчи толкунун алдын алуу зарыл. 60 жаштан өйдөңкү курактагыларды, ошондой эле тобокел топко киргендерди карым-катнаштан оолак кармоо керек. Бул баскычта жаңы учурлар каттала баштаса, штат дароо реакция кылганга даяр турат. Ал эми 3-чү кадамга вакцина даяр болгондо гана өтүүгө болот. Чынында эле бул өтө узак жол. Эксперттер чектөө чаралары 18 ай вакцинаны иштеп чыкканга чейин сакталышы зарыл экенине көңүл буруп жатышат. Бирок кишилер жумуссуз олтуруп, ушунча убакытка чыдамы жетеби деген суроо бар. Азыркы көрүлүп жаткан чаралар канчалык заманбап жана ийгиликтүү болбосун, пандемияны толук токтото албайт. Вирус жашап жаткандыктан анын чегин басып өткөндө да чыга бериши мүмкүн. Америкалык Атлантик басылмасы 3 сценарий боюнча божомолун жазды. Биринчи, бардык өлкөлөр бир учурда коронавирусту токтотот, бирок мындай болушу күмөндүү. Экинчи, калктын белгилүү бир бөлүгүндө иммунитет пайда болгончо күтүп туруу. Ошондо вирус жаңы кожоюнун таппай калат. Мындай болгондо өлүм житим көп болушу мүмкүн. Үчүнчүсү, вирус менен катаал күрөштү вакцина табылганча уланта берүү. Акыркы вариант оптималдуу көрүнөт, бирок ал узак убакыт жана татаал жол. Тышкы иштер министрлиги Орусиядан учуп келген 17 кыргызстандыктын 4-өнөн коронавирус чыккан. 6 апрелде Орусиядан чартердик рейс менен Бишкекке учуп келген 17 кыргызстандыкты алгач текшергенде 4-өндө коронавирус инфекциясы бар экени аныкталган. Бул тууралуу 9 апрелде Тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев билдирди. 4 жаранда биринчи экспресс тесттер оң натыйжа көрсөткөн. Алар обсервацияга жаткырылган. Медицина кызматкерлери анализдердин акыркы жыйынтыгын алуу боюнча иш жүргүзүүдө.
6 апрелде Екатеринбургтан 17 кыргызстандыкты алып келген Урал авиа жолдору компаниясынын учагы менен кайра 35 орусиялык учуп кеткен. 9 апрелге карата чет жакта жүрүп коронавирус табылган кыргыз жарандарынын жалпы саны Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда 31 адам. Президент Жээнбеков: дарыгерлер мындан ары да мамлекеттин коргоосунда болот. Бул тууралуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдыкаримовду кабыл алган кезде билдирди. Мамлекет башчы өлкөдөгү эпидемиологиялык абал курчуп турган учурдагы медицина кызматкерлеринин өзгөчө ордун белгилеп, коронавирус менен күрөшүп жаткан бардык медициналык кызматкерлерге ыраазычылык билдирди. Жээнбеков мындан тышкары дарыгерлерди коргоо каражаттары менен камсыздоону тапшырып, медицина кызматкерлер мындан ары да мамлекеттин коргоосуна алынарын кошумчалады. Президент Жээнбеков министр Абдыкаримов менен өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал, коронавирустун жайылуусуна жол бербөө аракеттери тууралуу сүйлөштү. Ал илдет көп катталган аймактарда санитардык эпидемиологиялык чараларды күчөтүүнү тапшырды. Саламаттыкты сактоо министри өз кезегинде учурда коронавируска каршы жүргүзүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берди. Өмүрбек Бабановдун бир тууган эжеси көз жумду. Өмүрбек Бабановдун улуу эжеси каза болду. Бул тууралуу саясатчынын жакындары билдиришти. Айтымында Бабановдун бир тууган эжеси көптөн бери ооруп жүргөн. Аны 8 апрель күнү Казакстандын Тараз шаарында акыркы сапарга узатышкан. Маркум болжол менен 60-61 жашта болчу. Депутат Руслан Казакбаев саясатчынын эжеси 8 апрель күнү жерге берилгенин тастыктады. Айтымында маркумдун аты жөнү Бабанова Эркайым Токтогуловна. Бирок анын зыйнатына Өмүрбек Бабановдун барган-барбаганын так билбей турганын айтты. Өмүрбек Бабанов белгилүү саясатчы. Ал 2011-жылдан 2012 жылдары Кыргызстандын өкмөт башчысы болгон. 2017 жылы президенттикке ат салышып, шайлоодо 33,5% добуш топтоп 2-орунду ээлеген. Былтыркы жылдын соңунда ал саясаттан кеткенин жар салган.